Assalamu alaikum, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага Нурланбек Тургунбекович. Мен ушул жылдын 3-4 январь айында Россия Федерациясында жана Москва шаарында жүргөн биздин кыргыз жарандар менен жолугушуум жөнүндө кичине маалымат берип коеюн деп чечтим. Бул Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы кыргыз жарандарынын диаспоралардын башчылары, элчиликтин, консулдуктун жана Россия Федерациясында Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин өкүлдөрү жана миграция өкүлчүлүгү ачылган. Ошолор менен биргеликте биз коомдун ошол жерде диаспоралардын жетекчилери менен чогуу жолуктук жана консулство менен чогуу алардын иштөө тартибин, иштөө азыркы убактагы мекендештерибизге, мигранттарга жүргүзүп жаткан иш чараларын баарын тааныштык. Ошол жакта тактап айтканда жолугушуунун жыйынтыгы боюнча миграцияда жүргөн жарандардын маселелери бир топ көйгөйлөрү айтылды. Алардын негизинде кече өзүңүздөр уктуңуздар, Сахаровадагы маселе көтөрүлгөн болчу. Бирок Россия Федерациясы бардык Сахаровага келген мигранттардын маселесин чечүүдө анализдерге 5700 төлөнөт. Кийинки кайрадан төлөө жана дарыланууга бекер кылып берилди. Дарыланууга да 18600 сом, кийинкисине 5400 рубль, анан 2000 рубль төлөчүлөр. Ошондо эми азыр бардык мигранттарга бекер кылып берилди. Бунун үчүн Россия Федерациясынын өкүлчүлүктөрүнө ыраазычылык билдиребиз. Дагы ошол жерде мигранттарыбыздын социалдык эмгек камсыздоо жана министри Базарбаев, Кудайберген Базарбаевич 2022 жыл күз айларында, сентябрда барып Москва шаарында сүйлөшүүлөрдүн алкагында миграция ошол Сахаровдун филиалдарын Бишкекке жана Ошко ачууну сунуш кылган. Бирок ал бүгүнкү күндө каралып атат. Эгерде бизде бул эмне үчүн сунуш болгон, ушул жерде ооруну тактап, же болбосо кол жанагы өздөрүнүн медициналык анализдерин тапшырып, кол манжа издерин, башкаларды ушул жерде тапшырып алса, эгерде Россия Федерациясына кирүүгө уруксат жок болсо, ушул жерде эле калып калганы жакшы. Себеби бир мигрантка ал жерде туура эмес түшүп калса, бир айга Россия Федерациясы 30 000 рубль акча сарптайт экен. Ушулардагы янан биздикилер убара бол ал жерге барып, ал жерде айлап күткөн убактар болот экен бул жака кайра кетирүү үчүн. Анан дагы мигранттарыбыздын экинчи көйгөйл маселеси бул мигранттарды каттоо. Себеби жашаган, туруктуу жашаган жеринде кээ бирде мындай каттоого алынбайт экен. Себеби ошол каттоонун ээси налогтон же башка нерседен качкан абалда. Каттаса дагы бир жума же 10 күн же бир айдын ичинде кайра каттоодон чыгарып коюп атат экен. Ал маселени да чечүү жагын азыр Россия Федерациясынын Госдуманын депутаттары көтөрүптүр. Биринчи окуудан өтүптүр. Эми жазга чейин экинчи, үчүнчү окуудан өтүп ишке ашып калса, жашаган жеринде эмес, эгер жашаган жеринде болсо да мигрант барып, ошол жердеги участковойдун мен ушул жерде жашайм деп эле койгон болсо, жанагы жаша үй берген ээси ал жерге барып каттоого сөз катышышынын кереги жок экен. Азыркы убакта бирок ошол сөзсүз катышыш керек, жана үйдүн ээси. Анан иштеген жерине коюлса деген сунуш болуп атат. Эгер иштеген жеринде да сунуш өтүп калса, анда көп биздин азыркы болуп аткан көйгөйүбүздүн 50% чечилип калмак. Себеби мигранттарыбыз ошол туура эмес, жалган жанагы негизги жасалма каттоолор бар болуп, көйгөйлөр ошол жерден чыгып атат. Бүгүнкү күндө бизде кара тизмеде 38 000 тегерегинде жарандарыбыз кара тизмеде турат. Жана Кыргыз Республикасынын жарандарынын көпчүлүгү үчүн эмгек ишмердигин жүзөгө ашырууда негизги тоскоолдук жарандардын иш жүзүндө жашаган жериндеги болгон каттоосу бүткөн болсо, анан экинчи жагы биздин жарандарыбызга азыр мына жеңилдиктер, аларда да налоговыйдан, башка төлөмдөрдөн болуп атат. Анан экинчи жагы ОМС. ОМСке ошол иштеген жаран өзү ОМСке өтөт экен, бирок анын үй бүлө мүчөлөрүндө болуп атат. Үй бүлө мүчөлөрүнү ОМСке алдыруу үчүн ал жерде эми биздин мен эми кайрылып кетет элем министрликке, Алмазбек Акмжанов. Ушул маселени дагы чечип берсеңиздер. Анан биздин жарандарды, мигранттарды биз башкача бир көз карашта. Биз эми өзүбүздүн экономикабызга
инвестор қатары пайдалансақ болады. Мигранттарымыздың көбі, диаспоралардың көбі азыркы уақытта иштеп атканда биздин жарандарыбыздын негизги маселелеринин бардыгы ал жерде Кудайга шүгүр экен, жакшы иштери жакшы. Бирок биздин мамлекетке, өзүбүздүн өлкөгө келгендеги акыбалы жөнүндө ойлонуп атат. Биз барсак эмне жумуш жасайбыз? Биз барсак эмне кылабыз деген ойлору келип атат. Ошондуктан менин өзүм сунушум бул маселеде biz жергиликтүү өз алдынча башкаруу акимчиликтер менен ошол диаспоралардын башчыларын түз байланыштырып, акимдин диаспоралардын башчылары өкүл акимчиликтер менен ошол диаспоралардын башчыларын түз байланыштырып, акимдин диаспоралардын башчылары өкүлү болуп, жана ар бир айыл өкмөттөгүлөр ушулар эми буну биз баарыбыз башыбыздан өткөрдүк. Ковид маалында ошол мамлекеттеги биздин жарандарыбыз, мигранттарыбыз аябай чоң салым кошкон. Биринчи салымдарын өзүңүздөр билесиздер, медициналык жабдыктарды алып берүүдө, тамак аш жагында, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө алардын салымы чоң болгон. Ошондуктан аларды биз инвестор катары пайдаланып, биз эмне жагынан жардам беребиз? Ушул өкмөт аларга жер бөлүп берсе, анан ар ким өзүнүн районунда инвестор болуп, алар акционер болобу, кандай маселеде чечилет, ал маселесин ошол туура чечип алса, бизге мигранттар bir жылда 2,5-3 миллиард акча которуп атат. Ошонун 1% эле инвестор катары колдонсок, 25-30 миллион доллардын тегерегинде инвестор болот. Ал деген сөз 1 миллион доллардан ишкана түзүлсө, 25-30 ишкана жыл сайын ачууга мүмкүнчүлүк болот. Жана мен үчүнчү маселеге да токтолуп кетем. Консулствода жакшы шарттар түзүлүптүр. 13 жерде айнекчелер бар экен, аларга штат жетишпейт. Анан штаттан дагы юристтер деп атат. Анан мен дагы бир сунуш, биздин көп жарандарыбыз адвокаттарга муктаж. Мына өзүңүздөргө мисалы катарында айтып кетейин. Кыргызстанда иштеген мамлекеттик кепилдик юридикалык жардам сыяктуу бар да. Бирок миграцияда жүргөн жарандар үчүн юристтер бул кесипте. Ал эми адвокат юриспруденциянын адистештирилген тармагы. Ошондуктан кошумча Алмазжан Акынжанович кошумча конституцияга 7 штат берилип, анын 3-ü адвокат болсо, биздин азыркы көйгөй маселелер көбү мыйзамды билбегендиктен болуп атат биздикилер. Анан мыйзамда колго түшүп калган жанагы милиция кызматкерлери кармап кетеби башка болсо дагы, алар өзүнүн укугун коргой албастан көп мындайча кыйынчылыкка дуушар болуп атат. Ушул маселени чечип беришиңиздерди биздин мигранттар кайра өтүндү. Азыр акыркы убакыттарда жаш кыздарыбыз, жаш балдарыбыз жанагы жеткирүү деп коет, доставка деп. Аларда өздөрүнүн бир механизми бар экен. Ушул боюнча кылмыш жаза кодексинин Россия Федерациясынын 228 беренеси менен 15 жылга чейин камалып калып атат. Бул мына өзүңүздөргө да билесиздер. Бүгүнкү күндө 9 айлыкта Россия Федерациясында 1001 киши СИЗОдо отурат. 1078 адам абактарда отурат. Андан сырткары дагы башка мындай кылмыш иштери боюнча каралып аткан баш аягы 5000ге жакын жараныбыз бар экен. Анын ичинде аялдар боюнча так маалымат ала албадым, бирок 30% аялдар дейт. Эми элестетиңиздер, ошончо кишиден мисалы 1000 эле 2000 киши болсо 500-600га жакын кыз келиндерибиз ошол жерде кандай күн көрүп атат. Эми бул мындай экенде, кээ бир мыйзамды билбеген, мыйзамды билбей туруп жасаган кылмыш жоопкерчилигинен бошотулбайт деген сөз бар. Бирок биздеги мигранттарды ушул жерде мына азыркы айтып аткан Бишкекте, Ошто ачып койсок, ушул жерде анча-мынча мыйзамдарды мындай үйрөтүп, же болбосо ар бир райондо, айыл өкмөттөрдө кандай мыйзамдуу иштер алып барылат. Жанагы убактылуу койгон боюнча дагы, же болбосо жанагы регистрацияны дагы туура багыттабаса, көп жагынан шылуундарга туура келип калат экен. Эми урматтуу депутаттар, мен сиздерден ошол азыркы айткан маселе боюнча кичине колдооңуздарды күтөмүн. Анан кээ бир жарандарыбызды Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 469 берене менен Минский келишимин 98 жылдагы келишим боюнча бул жака которулуп атат. Ал 6 айдан 1 жылга чейин убакытты талап кылат экен.
Ушул маселеде колдоп бересиздер деген үмүттөмүн. Урматтуу төрага, бул боюнча протокол тапшырма берип койсоңуз, биздин азыркы күндө 820 000 мигрантыбыз официалдуу каттоодо турат экен, мигранттык учетто. Былтыркы 10 секунд. Былтыркы убакытта 1 63 000 жараныбыз Россия Федерациясында турат. Баарыңыздарга рахмат, иштериңизге ийгилик болсун. Бардыңыздарга, урматтуу төрага, сиздерге алардан ысык салам. Рахмат. Рахмат.